Арбаңыздар агайын туугандар, биздин каналды жана биздин берүүнү тандагыңыздарга чоң рахматыбызды айтабыз. Ар бир үйдө тынччылык, ынтымак, ырашкерчилик, молчулук болсун деп кезектеги берүүбүздү баштайбыз. Ыйман адеп маданият жылына арналган Нарктуу коом долбоорунун алкагындагы Энелер мектебинин кезектеги берүүсү башталат. Өткөн берүүлөрүбүздө супаранын мааниси, бата тилектердин айырмасы жөнүндө сүйлөшкөнбүз жана дасторкон салуунун, дасторкон жыйноонун эрежелери, дасторкондун тегерегинде кандай отуруш керек, мына ушул суроолорго жооп алганбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы очок же коломто. Ошол очоктун ээлери кимдер? Очокко тиешелүү болгон буюм тайымдар жөнүндө билмекчибиз. Бүгүнкү практикалык сабагыбызды Энелер мектебинин багыттоочулары, Кыргыз жолу коомдук бирикмесинин умай энелери Жидебүү Исакова эжебиз жана Абжалбекова Ардакбүбү апаларыбыз. Ошондой эле биздин практикалык сабагыбыздын эксперт психологу Жүндүбаева Кенже эжебиз. Практикалык сабагыбыздын катышуучулары Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин студенттери болмокчу. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы очок жөнүндө болуп аткандан кийин, ошол жөнүндө биздин жаштарга кеңирээк айтып берткенге колдон келишинче аракет жасайлык. Биздин жаштар кыргыз сөзүндөгү сөздөрдү пайдаланбагандыктан көпчүлүгү билбейт. Очок деген эмне экен? Ал тургай жөнөкөй эле мисал, көчөдө баягы кетип баратсам, 2 этаж уй сатылат деп жазып коюптур. Эми этаж уй болбойт да. Бул дагы ошо биздин жаштарыбыздын кайдыгер сөзгө, тилге маани бербегендигинен деп эсептеймин. Көп эле сөздөр туура эмес айтылып, жанагы рекламада болсун, кулактандырууда болсун, көп эле сөздөр туура эмес айтылып атат. Ошонун негизинде биздин кыргыздын колдонуп келген, байыркы атабыздан бери колдонуп келген сөздөрүн түшүндүрүп бергенге ошо жаштарыбызга, кыздарыбызга аракет кылайын. Очок негизинен жалпы жанагы аял заты деп, анын ичинде кызы бар, келини бар, кемпири бар дегендей, очок жалпы негизинен ушу казан аяка тийиштүү тамак жасалган жер деп айтылат. Муну кемеге деп да айтылат. Жайлоодо кыргыздар көчмөн калк болгондуктан эшикке жерди казып, казанды ошо кемеге аскан. Ал дагы очок деп аталат. Себеби ал жерде тамак бышып атпайбы, казан асылып. Же болбосо коломто деп коет. Коломто дагы ошо очоктун бир айтылышы. Боз үйдө коломто деп, ошо очок казан асылган жерди коломто деп да айтылат. Анан очок деп да айтылат. Очоктун үстүнө кыргыздар боз үйдө тулган аскан биринчи. Тулга 3 буттуу болот. 2 бутту эки жакта, бирөө эр жакта, бирөө аял жакта карайт дагы, бир бутту төр жакты карайт. Анын ачык жагы эшик жакты карайт. Улага жактан баягы оту суу алып келип жакканга ыңгайлуу болуш үчүн, ошон үчүн тулганын ачык жагы эшик жакты карайт. Андан кийин казан асылат ага. Казанды кыргыздар туткуч менен кармаган. Мен ошо туткучту биякта кыздарым көрө элек деп атайын туткучту ала келдим. Казанды көрүп жүрүшөт, калганын көрүп жүрүшөт. Анан туткуч менен мондай колгап сыяктуу мына энелерибиз мынтип кармаган. Туткучту эгерде боосу узун болсо, казанга да узун болуп калса, мынтип кыскартып алышкан. Казан кулагына чактап. Же болбосо мунун эмне үчүн туткучту мынтип кошоктоп коет дегенде, ырыскы ошол үйдөгү
эр кишиге анан аял кишиге экөө эри шаркак болуп жашаган үчүн ырыскы эки кишиге тең. Ошо эки кишиден тукум уланат, уул туулат, кыз туулат деген. Ошон үчүн эри шаркак болсун деп жана туткуштун экөөнү кошуп койгон ушундан. Азыр болсо колгап сыяктуу болуп бөлөк-бөлөк болуп атпайбы? Жанагы кыргыздар ырым-жырым менен башталган. Мен атайын ушуну алып келдим. Ырым-жырым менен жүргөн үчүн кыргыз ушуга чейин жетти. Бөлүнгөн үчүн жанагы бизде азыр ажырашуулар же болбосо терс көрүнүштөр көп болгон үчүн мен атайын ушу маанисин айтып коеюн деп туткушту ала келдим. Казанды очоктун ээси аял дейт. Аял заты очоктун ээси дейт. Эштен киргенде дагы жанагы келинди отко киргизеби, ошо очокко таазим кылып, очок эне колдосун деп жүгүнтүп атпайбызбы? Ошон үчүн кыргыздар, кыздарым, айланайын силерге айтарым, энелерибиз ушу очоктун үстүндө аздектеп кармаган, казанды дагы аябай кадырлаган. Ошого тамак аш бышырганда дагы куюп алгандан кийин казанды 3 жолу өзүн карайын берип, ортосунан ооз тийип туруп, анан жууган казанды. Баягы бышкан тамакты алгандан кийин. Себеби дегенде ырыскы өзүбүздө, ушу кут өзүбүздө уюсун деген белги болгон да. Ошон үчүн казанды жөн эле азыр куюп алып эле анан кийин жууп ийип атпайбызбы? Ошондо ырыскы уюбай калат экен. Бул баягы ачка калгандык эмес, ырымды кармагандык да. Ырыскыны кармагандык аял. Анан ушул эле туткушту казанды кармап атат, көө кир деп мынтип көрүнгөн жерге кыргытып койбостон, муну акыры мындай алабаканга илип койгон. Же болбосо муну жыйнап туруп ошо казанды чыгарып, казанды оттон чыгарат да, түпкүчкө чыгарат да. Ошо түпкүчкө чыгаргандан кийин казандын үстүнө, баягы капкактын үстүнө бул туткушту койгон. Бөлөк кылган эмес. Андан кийин эшикке чыкканда кемеге деп аталган, силер көрдүңөрбү, көрбөдүңөрбү билбейм, эшикте жерди касып, оюп туруп, биягынан от жага тургандай кылып, казанды ошо кемегеге аскан. Кемегеге асканда дагы ал жерде дагы кыздар казанды алгандан кийин деги эле адам баласы ошо кемегени тебелеп кетпесин деп ал жагы очок деп уюткулуп атат. Ал жерде дагы ырыскы тамак бышып атат да. Ошо кемегени дагы аттап мындай баскан эмес, себеби ошо аттап кетпесин деп мындай кичине белгилеп, мындай чыбык менен болсо дагы мындай белгилеп койгон да, эми түн ичинде болбой кемегени аттап алышпасын деп. Ал кыздарга болсо чоң энелерибиз түшүндүргөн, ай кемегени аттабагыла, очок энеңер деген таарынып калат, ырыскыңар кем болот, анан кыргызча айтканда ооруп каласыңар, сезгенип каласыңар деп айтчу. Ошон үчүн кемегени, очокту аттатчу эмес. Анан азыр коломто деп чыгып атпайбы? Коломто деле очоктун бир айтылышы да, мындайча айтканда, силер филфакта окуп атасыңар да, омоним, синонимдерди жакшы билесиңер, ошондой эле бир түрү коломто дагы. Мынакей, ошол казан аш коюлуп тамак бышкан жерди коломто дейбиз, очок дейбиз. Анан көпчүлүгүн очок көбүрөөк колдонулат, себеби отко киргизгенде ошо коломтого киргиле дебейт. Отко киргизгенде очокко жүгүнтөт, очок эне колдосун деп бата берет энелерибиз. Бул казанды дагы эшиктен киргенде оң тарапка коюлат, түпкүчтүн үстүнө коюлат. Ошол түпкүчтү дагы бастырган эмес. Себеби ал дагы ырыскы коюлчу жер деп эсептеген. Себеби дегенде азыркылар болсо мындай кир же болсо көө деп колу менен алгандан дагы эринип буту менен түртүп атпайбы? Ошол ырыскыны тепкенге барабар болуп атат да, кыргызча айткандачы. Ушу байыртадан кыргыздарда мына байыркы замандагы жашаган эл экенбиз дейт. Ошол көө болсо да, кир болсо да ошонун баарын тазалап кармаган үчүн ырыскы уланып, кыргызымдын тукуму өнүп өсүп келатат деп биз азыр туура кабыл алабыз. Жаштарга ошону айтып коелук дегенбиз.
Бул жерден дагы айта кетчү, эми силер баягы 50 жылда эл жаңы, 100 жылда жер жаңы дейт. Азыр очоктун ордуна газ пайдаланып атасыңар, плитка пайдаланып атасыңар. Анан ошонун үстүндөгү идиштерди дагы силер жанагындай ирети менен колдонуп, сыйыр умат менен колдонсоңор, ошо ырыскы жугат, толук болот. Өткөн сабакта дагы айтканбыз да, Тасторконду жыйнаганда да көргөзгөнбүз. Ошондо дагы аяк табакты алганда дагы имергиле дегенбиз. Ошо азыр газда деле тамак бышырып атсаңар, же болбосо плиткада деле тамак бышырып атсаңар, тамак бышырган идишиңерди, кастрюлуңар болобу, сковородкуңар болобу, казаныңар болобу, ошону куюп алгандан кийин сөзсүз түрдө имерип, ортосунан ооз тийип туруп, анан кийин жууп жүрсөңөр деген менин силерге каалоо тилегим да. Себеби очок эне колдосун, ырыскы жуксун деген сөз бекеринен айтылбай атат да. Ошон үчүн абайлап, чеберлеп, баягы аял заты жаратуучу, уютуучу күч деп атпайбызбы? Аял эмнени жаратат? Ошо тилеги менен. Аял эмнени жаратат? Ошо кылган өзүнө жасаган мамилеси менен уютат, анан жаратат. Ошон үчүн жанагы аял жаратуучу күч, уютуучу күч деп атпайбызбы? Ошол ырыскыны дагы жасап аткан убакта мээрим менен жасасаңар, ошол жугумдуу, сиңимдүү болуп атпайбы? Ачууланып жасасаңар, ошол тамак деле сиңими, жугуму жок болуп калат да, кыздарым. Силер болочоктогу энесиңер, сөзсүз түрдө бир үй бүлөнүн жакшынакай көргөн бир жигиттин жары болосуңар дегендейчи. Анан силердин колуңардан ошондой жакшы мээрим менен уютуп, жаратып турсаңар, ырыскы мол болсо, а силердин барган жериңердеги сыйыр уматыңар дагы ошончолук көбөйөт. Газда пайдаланганда дагы ошо жанагы кармаган туткучуңарды деле мындай азыр колгап иретинде болуп калып атпайбы? Балким ошону кошуп койсоңор, менин сунушум. Анан кошуп койсоңор, же болбосо ушундай эле туткуч жасап алсаңар, жанагы аял эркек эри шаркак деген сөз, ырыскы экөөнө тең деген сөз туура, мен туура кабыл алам ошону. Ырыскы бүтүн болсун, эри шаркак болуп, чогуу болсун деген сөз го деп, ушу туткучтук колдонсо экен деп, ушу газ болсо дагы, плитка болсо дагы колдонсо экен деп атайын силерге алып келип көргөзүп отурам да. Эми бул жерде биздин кыргыздар көчмөн калк болгондон кийин ар кайсы баягы журтту мал чөбү жейилип такыр болуп кетти деп, анан кийин жаңы журтка барып конгондо кайра эле кемеге касып, кайра эле очокту орду болгондо, ошо көчүп атканда дагы очоктун ордун тазалап кеткен, гүл таштап кеткен эмес эч убакта. Ошо гүлдү чыгарып, эки жагынын баарысын тең тазалап, анан баарын тең көмчүсүн көмүп, өрттөөчүсүн өрттөп дегендейчи, журтун тазалап кеткен. Бул кыргыздын эң чоң маданияты, тазалыгы. Экинчи киши келип консо ошо жерге, кийинки же жайында келип конгондо дагы ошо жерден ыплас жерде жаман иштер болот деп айтылат. Бизде ишеним бар. Гүлгө дара тушатпагыла, гүлдү баспагыла. Ал жерде деген шайтан шабыр ойнойт. Анан иле ишкек жармашып калат деген бир кыргыздын мындай байыртадан келген сөзү бар. Ошон үчүн деген очокту тазалап кеткен. Келген киши жээркенбей консун, коркпой ошо жерге казанын асын деп очогун тазалап кеткен болчу. Отту суу куюп өчүрбө дейт. Анан кыргыздарда кантип өчүрүшүбүз керек? Мисалы отту очокто өчүрүш керек болсо. Отту очокту өчүрүш керек болсо, жанагы эми кыргыздар көң, анан кийин жыгаш жакканда ошол эле гүлгө мынтип тиги кычкач менен кармап мынтип сайып тигиреке эме кылганда өчүп калат оттун жалынычы. Анан такыр өчүрүш керек болсо, ошол өчкөндөн кийин кычкач менен алып туруп эле эшиктеги кемеге алып барып салып койгон. Сууга кошуп, жанагы суу сепкендей деген сөз бар эмеспи? Суу сепкендей көңүлүм калды дегенчи. Очокко чыны менен суу сээп өчүрбөш керек экен.
мындай гүл болот да, тезек болгондон кийинчи ошо гүлгө мындай матырып өчүрөт да. Кыргыздар ошентип өчүргөн. Эми азыр жанагы таш көмүр жагып атабыз, плиткага жагып атабыз, эми аны антип өчүрө албайбыз, өзү эле өчөт да эми, кыргызча айтканда. Аны азыр шарт башка, мурунку шарт башка болуп атпайбы? Анан дагы айтат, ошо турмушта колдонуп жүргөн сөз оту күйүшпөй калыптыр деп. Бул дагы очокко байланыштуубу? Очокко байланыштуу болот. Жанагы суу сепкендей дегенде кээ бирөөлөр деген туура эмес мамиле жасайт. Очокко суу сеп өчүрөт. Анан жанагы гүлдү деген көрүнгөн жерге чачып төгөт, тебеленет. Анан ошонун баарысы тең тескери таасирин тийгизип, жанагы карама каршылыкты түзөт экен. Негизиненчи карама каршылыкты түзөт экен. Анан кийин жанагы эң эле жөнөкөй тамакты сунуп берип атканыңда деле ушунчалык мээрим менен берсең, жини келип аткан киши дагы ошо тамакты алып ичет. Мээрим менен берсең. Жайдары күлүп турган кишиге деле ме деп мынтип сунсаң, анын буягында бир жанагы отко суу сепкендей бир тескери эме пайда болот да. Анан көңүлү сууп калат да. Ушу аялдын жаратуучу дегени, аялдын жараукерлиги, аялдын жүргөн турганы, аялдын эрине болобу, баласына болобу, келген конокко болобу, деги эле адамзатка эмес, айвандагы эшиктеги итке болобу, эшиктеги малга болобу жасаган мамилеси менен өзүнө тартат. Кечке эле уйду деле тигиреки чаба берсең, ал саадырбайт, сааганы барганда тепкилеп турат. Анан кантип анан кийин ошол мал ошентип кабыл алып аткандан кийин адам баласынан кийин жанагындай мээримди сүйбөсүн. Мээрим менен берсең, ошол тамагың сиңимдүү жугумдуу болот дагы. Анан кийин сага ар бир балаң болобу, күйөөң болобу, же болбосо кайныта кайненең болобу, тууганың болобу сага мээрим төгөт. Бул туткучтар азыр базарда сатылбайт. Анан ошо кыздарга да айтып кетсең, эгер булар жасайбыз деп калса, өзүбүз жасап алалы десе, эмнеден жасаш керек? Кантип жасаш керек? Кийизден жасаш керек. Аны азыр эми жанагы кийиздин синтетика кийизден жасап алсаңар, колуңарга жармашып калат эле, ысык болупчу. Мына бул кадимки эле кийиз азыр сатып атпайбы базарда, көп эле кийизчи. Ошо кийизден эле мынтип эле мына буягын кайрып туруп, буякка тигип, анан бу жерин кесип, мындай үстүнө бармакты баягы илингендей кылыпчы, мынтип койсоң оңой эле. Анан экөөнү туташтырып койсоңор болот. Аны жанагы мынтип илип койгонуңар дагы ыңгайлуу. Кашык бир эмелерди илип коет го. Илгич бар да азыр. Ошого илип койгонго ыңгайлуу. Негизи кийизден жасаган жакшы. Колго жумшак, ысыкты көп өткөрбөйт. Анан өзүнүн дагы кишиге баягы таза, нукура, кестеме эме кийиз чүн жакшы да. Азыр эми чүпүрөктүн баары эле синтетик болуп кетти. Анан алдан мындай жасап алсаңар, колуңарга да жабышып калышы мүмкүн. Жанагы азыркы жасап аткан мынтип колгап кылып жасап коюп атпайбы? Ошоң деле ээрип кетет экен, аның деле ысыгы жармашып калып атат аларчы. Баягы акча тыйын деп жасап атышат, бирок жармашып калып атпайбы колгочу? Ал гүлтүк деген баланын жанагы сийдик богу түшө турган эле идиш. Бирок күлгө байланыштуу оңгусу окшошпогон таза. Аны кийизден жасаганда мурун. Мурун деген Кийизден жасаган, ичине гүл салып коюшкан. Ичине деген эме да, териден жасаган кийизден дагы чыгып кетет да сийдигичи. Териден жасап туруп, анан кийин ичине бир аз гүл салып койгондо, себеби баягы терметесиң да баланычы, ошондо сийдиги чачырабасын депчи. Гүл карнап турган. Тиги коломдо дагы эле таза гүлдөн, таза утур төгүп, бешке бөлгөн сайын тазалап төгүп кайра бөлөк салып турган да. Ошол баланын жанагы сийдик богу чачырап кетпесин деген эле ыкма болуш керек да эми. Азыркы убактагы заманбап газ плитка деп атпайсызбы? Ошолордо деле очо кене катары карап, ошого деле пайдалансак болот да. Очо катары, мисалы үчүн очо кенеге тазим деп кандайдыр бир ырым өзүбүздүн бир каада салттарыбызды жасаганда баягы этаж үйлөрдө жашаганга байланыштуу ошолорду ошол жерге кантип жасасак болот,
ага деле очокко тазим кылгандай кылып эле тазим кылышсак ооба, туура, береби ошо деген нерсени сурап кетким келет да. эми тамак аш мен башында айтпадымбы, тамак аш бышкан жер очок ээси деп. Биз мурун жанагы кемеге же болбосо бул коломтого сыйынып аткан сыяктуу эле азыр деле ошол силер тамак жасап аткан газ, тамак бышып аткан плитка, ошол жерге деле тамак бышырып аткан деле сковородкасына жасайсыңар, мескейиңерге жасайсыңарбы, тамак баштаганда бысмылда дегенде очогун эм колдосун деп ичиңерден ниет тилек кылып айтсаңар туура. Тамак бышып атат да, заманбапка жараша азыркыдай, мурункудай бир жерде эмес, же үйдүн буягында, же буягында орноп калып атат газ, ыңгайына жараша болуп калып атпайбы? Бирок силер ошо тамак бышырып аткан жерди очок ээси, ушу жер очок эне деп тамагыңарды баштаганда очок энеге таазим кылып баштасаңар болот. Кыргыздын салтында ошол очокко тиешелүү отко киргизүү деген бар. Эми ошол отко киргизүү деген эмне? Кандай пайдалуу жагы бар? Ошол отко киргизүүнү азыр биз кандай пайдаланып атабыз? Ушул жөнүндө ардактуу энебизден уксак. Арбаңыздар, урматтуу калайык калкым. Азыр эң биринчи очок жөнүндө сөз болуп кетти. Эми азыркы тема коңшу кут болсун деген кайын ата, кайын эне ала турган бата. Себеп кызды турмушка берердин астында мындай арчаны кошуп туруп, ошону бул сары майга майланган кебес. Ошону эне менен ата кызга баталап, сары май бар мындай ортосундачы. Ошону баталап туруп, анан ак батасын берип, мисалы батасын кош айта кетейин. От жаратканым, барган жериңдин очогунан отун жандыр. Бир бүтүндүккө кел, тукум ала, үрөөн өстүр. Кадыр туткан асыл эне бол, калкың кадырласын, элиң сыйласын. Кайын журтуңа каада салтты кармаган, эс акылдуу келин бол деп бата берет. Бул ошо кыздарга берип атканда, ошону жеңесине берет. Жеңесине бергенден кийин баягы кудагыйга өткөрөт да. Мына ошо кудагыйыңыз берип жиберди, чыккаңыз чийден тышкары. Эми ошол жердин бүлөсү болуп өзүнө кабыл алсын деген салам бул. Кудагыйга берип аткан салам. Ошо саламды кабыл алып туруп, 12 нанын жасап, супураны жасып, ниет тилегин айтып, баласы бир бүтүнгө келип атат. Анткени аял эркек бир бүтүн. Ошону эне кабыл алып, баягы очокко отту тамызып, казанга майды куюп атканда дагы өзүн кара эмеле куят. Себеп дегенде ошо келген келиним куттуу баяндуу болсун, өмүр жаштуу болсун, келечеги кең болсун деп айтып туруп, анан кийин баягы нанды салатын онтип. Тиги казанга салып, 12 нандын 11-ин өзү салат дагы, баягы бирөөнүн баягы келинге берет. Эмне себептен келинге дегенде, менин кармаган тутканымды мындан аркы сен кармайсың. Ушул үйдүн жакшысын чыгарасың, жаманын бекитесиң, уул кыз өстүрөсүң деген бата менен, тилек менен анан өзүнө кабыл алат. Кабыл алганда жөн эле кабыл алуу эмес. Эне баягы келинди кучактап, көкүрөгүнө кызып, ошончалык мээрим төгөт. Ошондо келинди кабыл алып атканда, баягы мээрим төккөндө эне баланын ортосунда байланыш болот. Ошентип эң биринчи ынтымакты түзүшөт ушул бата менен отко киргизүү деген. Буну болсо ошол жанагы отту тамызардын астында ошол очокко салып ушуну күйгүзөт. Азыр андай болбой калды да, эми бул байча айткандай, азыр газ болуп калды, же болбосо дагы бир байланыштуу боло турган болсо, таза болбосо ушунун эми доомун жасап, сковородкага эле коюп туруп, ошол жерден күйгүзүп койсо дагы болот. Анткени бул жаратылыштан келген нерсе, жана тилек кандай болсо да жетет.
Мен айтайын дегенім ошол, дагы сурооңор болсо бергиле. Демек бул ак кебес болуш керек экен да. Кебести эмне үчүн берип атат? Ошол барган жериңде кебездей жумшак болсун мүнөзүң деген сөз да бул. Кебездей жумшак болсун, тапканың майлуу сүттүү болсун. Анан арча, бул эки дүйнөнү бириктирип турган өтө ыйык дарак экен да. Эле көргөзсөңүз ал арча. Арча. Көрсүн деп. Арча, бул кадимки эле арча. Буну эмне үчүн дегенде, отко салган себеби бул жыты менен улуу күч. Кебести арчага оройбу? Эми ошол многу кебести эле, мындай эле кылып эле мынакей. Многу да эми майланды. Ушунун үстүнө коюп туруп эле ушуну эле тамызат. Ушуну эле тамызып, эми домун жасайт. Бунун эмне үчүн дегенде, көзгө көрүнбөгөн ыйык ата тектери бар. Куран үмүт эткен, биз өткөн адамдарга ар убакта Куран окуйбуз да, ошого баягы Куран окугандан кийин алар жыты менен өзүнүн урпагына бата жалгайт. Ааламдык никеде ошону айтат. Ааламдык нике. Ата тектери, өтүп кеткен ата тектери бата бергенде, тигилердин төөлүгү түз деп бата бергенден, тияктан келген бата менен булар түптөлүп жашоосу уланат. Ошондо эки дүйнөнүн биригүүсү болуп эсептелет. Буну айтып келишкен энелер билишет. Анан буга чейин бул айтылган эмес. Отко киргизүүнүн мааниси өзү ушул. Негизи арча жөнүндө дагы мен кошумчалап кетейин. Арчаны эң ыйык деп эсептеген ата-бабаларыбыз бизде азыр ар бир жыл сайын эле туулган күн өткөрүп атпайбы? Андан кийинкилери тиги тоолук жаш 50 жыл, анан 60-70 деп өткөрүп атат да. Биздин ата-бабаларыбыз 12 жылда бир эле өткөргөн. Мүчөл жыл депчи, 13-жылга кетип атпайбы? 13 жылды мүчөл жыл деп. Анан ошол экил мүчөл жылын өткөргөндө эшикке арчаны коюп, мындай от кылып жагып, кайчылаштырыпчы. Анан ошол арчадан отту күйгүзүп туруп, анан арчадан 3 жолу бияка, 3 жолу бияка аттаткан, секирген. Ошондо бата тилектерин айтып турушкан. Өмүрүң узун болсун, келечегиң кең болсун, бакыт таалай берсин Кудайым, ырыс кешиги менен берсин. Силердин тилеген тилегиңер бийик болсун. Келечекте ушул арчадай өмүрүңөр узун болсун. Ден соолугуңар чың болсун деп. Себеби ошол батанын өзүндө эле айтылып турат да, арчанын касиетинде ушунчалык бир күч бар экен. Арча эмне үчүн жанагы бешикти арча бешиктен жасаган? Баланын ден соолугу чың болсун деп ошо арча бешиктен жасаган да илгерки ата-бабаларыбыз. Ошо арча ыйык болгон үчүн жанагы адамга бир жакшы таасирин берип, ден соолугуна байланыштуу болгон үчүн ошо колдонуп келген да ата-бабаларыбыз. Жанагы мүчөлдү өткөргөндө сөзсүз түрдө арчадан от жагып туруп, анан отко аттаткан, Анан ырымдап кызыл көйнөк же кызыл бирдеме кийгизип, топголошуп кийгизген. Такыр эле кызыл жок болгондо энелерибиз айтчу, кызыл жип болсо дагы тепчип койчубуз дейт, мындай. Тепчипчи, мындай кылып, мындай тепчип койчу экен да, сайып. Ошол ырым жырым менен биздин ата-бабаларыбыз ушул убакка чейин бизди алып келгенине ыраазыбыз. Эмне үчүн 12 нан жасаш керек? Анткени бул убакка чейин бизге кыргыз элине белгилүү 7 нан, 7 токош жасалат, анан 9 токош жасалат деп айтылып жүрөт. Азыркы жаңылык болушу мүмкүн. Эмне үчүн 12 нан деген кайдан чыкты деген суроо туулуп жатат да. 15-жылы бул аянга келген. Анткени кыргыз элинин башы көтөрүлдү. 12 сан, 12 мүчө, бир бүтүндүккө деген 12 деген бир бүтүн экен да. Жанагы 12 жыл бир мүчөл болуп атпайбы? Ошонун сый урматына ошо 12 нан жасаш керек. Демек толукталды деген маани. Ошого чейин канча нан жасалып келген? Биринчи 7 нан деп жасалчу, андан кийин 9, азыр 12. Анан өтө сан экен да. Ошондой сандарда. Анан азыр жанагы сум эле кайнатарда биринчи салып аткан 41 нан болуп жасалат. Себеп дегенде 41 дагы ошол ыйык сан да, ыйык сан. Ошо 41
пирлерге арналат булар. Касиет колдоочулар, ата тектер деп өзүнүн аталыштары бар. Ошо менен ошо 41-нан жасалып салып, анан аркасынан жана сумелекти суусун куюп жасап аткан себеби ошо. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн сиздер менен очок, коломто, туткуч, түпкүч деген буюмдар жөнүндө сүйлөштүк. Очоктун ээси ким болот жана очокко берилүүчү баталар, очокко тиешелүү ырым-жырымдар жөнүндө сөз болду. Бир аз болсо дагы силерге кандайдыр бир деңгээлде турмуш тиричиликте пайдасы тиет деген ойдобуз. Биздин каналды жана биздин берүүнү тандагаңыздар үчүн чоң рахматыбызды айтабыз. Анда эмесе ар бир үйдүн очогу өчпөсүн, очоктогу казаны дайыма кайнап турсун, берекелүү болсун деп келерки шембиде жолугушканча саламатта болуңуздар.